Арча бешик ак өргө. Ак Ордо конуштарына быйылдан калбай толугу менен газ кирет. Ага катар улайлы өлкөнүн түндүк тарабына да көгүлтүр от жанып, жалпы 30 000 түтүн үйдү камтыйбыз деп турушат. Ак Ордо жаңы конушунун тургуну Гүлниса 13 жылдан бери газды заргып көткөн. Эми анын тилектери орундалып, кубанычында чек жок. Ыш чытанып от жакпай, таза үйдө жашоого жетти. Анын үстүндө отунга караганда үнөмдүү болуп, чөнтөгүнө күч келчүдөй эмес. Кышында көмүр жакчыбыз, андан тышкары да электр энергиясын колдончубуз. 2-3 эсе чыгым болчубуз да, эми биз сүйүнүп атабыз. Карала торала болбой, газ колдонуп, үйүбүздү да газ менен жылытабыз депчи. Ошол эң чоң кубаныч болуп атат бизге. Азыр Ак Ордо толук газга жете элек, жарымында бар. Ошол эле учурда жергиликтүүлөр тарабынан газдаштыруу маалында коркунучтарга кабылып, ошондон улам бут тосуулар болгонун жергиликтүү бийлик шаардан аңлоодо. Газ жылга текшерип турабыз. А так булар көп жылга колдонот. Мындай 1 жылдык, 5 жылдык деген кепилдик жок. Булар көп жылдык, мисалы, газы трубаларды көрүп атасыз, абдан жоон труба салынды. Бул жоктон эле бир 40-50 жылга эсептелген. Бишкек шаары менен Чүй облусу четинен газга жетип, экологиялык жактан таза жылытуу системасына жетип жатышат. Эми 1 жылдан кийин Бишкектин тегеретесиндеги бүт конуш көгүлтүр отко жетет дешет. 284 газ түтүктөрүн куруп бүтүшүбүз керек жылдын аягына чейин. Бул Бишкек шаары боюнча Кара Жыгач жаңы конушу, Арча бешик, Ак өргө, Ак Ордо жаңы конуштары. Чүй облусу боюнча Токмок шаары, Кант шаары, Сокулук айылы, Шопоков айылы. Анан быйылкы жылдын эсебинен ушул 284 газопроводду куруп бүткөндө биз жалпы эсеби боюнча 12 000ден ашык үйлөрдү камтыйбыз да. 12 000ден ашык үйлөр газ алууга мүмкүнчүлүк алышат. Газпром Кыргызстан компаниясы 2030-жылы Кыргызстандын 60%-ын камтырын пландаштырып жаткан чагы. Улукбек Кутманбаев, Медербек Мамбеталиев, Тилек Асхатбеков, РТВ Медиа.